Ролик Чехияда эмгектенип жүргөн баткендик бир тууганыбыздын колдоосу менен даярдалды. 2017 жыл. Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк Манас университети. Тарых бөлүмүнүн мугалимдери отурган бөлмөгө жашы улгайган аял кирип келет. Баштыгынан эскилиги жеткен жана 4 бүктөлгөн саргайган кагазды алып чыгып, араңарда арабча окуй тургандар барбы деп сурайт. Жазуу осмончо жазылган эле. Осмон тили тамгасы арабча болуп, сөздөрү түркчө, арабча жана фарсча бир тил эле. Тарыхчылардын назарын өзүнө дароо кагаздагы Абдулхамид экинчинин мөөрү бурган. Түркиядан 10 000 чакырым алыстыкта жайгашкан Кыргызстанга Осмон дөөлөтүнүн акыркы дооруна таандык болгон бул кагаз кантип келип калгандыгы баарын кызыктыра баштайт. Натыйжада бул документ Хижаз темир жолун курууда салым кошкон белгилүү манап Жантай уулу Шабдан Баатырга берилген төш белгинин тастыктамасы экендиги аныкталган. Бир кылымдан ашык унутта калган бул кагазды алып келген аялдан "Сиз кимсиз?" деп сурашканда, ал Шабдан Баатырдын чөбөрөсү Жаңыл Абдулдабек кызы болгондугун айтат. 2021 жылдын июнь айы, Анкара. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Түркия өлкөсүнө барат. Көпчүлүк байкабаса да, бирок протоколдук иш-чаралардын арасында тарыхка кызыккандар үчүн бир окуя орун алган. Кыргыз делегациясы тарабынан Түркия өлкөсүнүн башчысы Режеп Тайип Эрдоганга дал ошол Султан Абдулхамид экинчинин Шабдан Баатырга берген төш белги тастыктамасынын түстүү көчүрмөсү даярдалып, белек катары тапшырылган. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Шабдан Баатыр бул тастыктаманы кайсыл эрдик үчүн алгандыгы тууралуу жана учурда бул маселе эмне үчүн мынчалык маанилүү экендигин айтып беребиз. Осмондорго жардам колун сунган Кыргыз баатыры. Хижаз темир жолуна салым кошкон ала тоолук кыргыздар. 19-кылымдын аяк ченеми. Жараланган Арстан деген лакап атка конгон Осмон дөөлөтүнүн башында Султан Абдулхамид экинчи бар эле. Бул киши буга чейинки тактыда олтурган чейрек кылымдык мөөнөттө өз өлкөсүн мурунку алсыз султандардан мурас катары калган тышкы карыздардан куткарып, мең түркүн бале менен күрөшүп келген. Осмон дөөлөтүнүн бир карышта жерин кемитпестен коргоп, эбегейсиз кызматтарды кылган. Тарыхта калчу ири долбоорлорду да ишке ашырган. Ошолордун бири Стамбул Хижаз жана Стамбул Багдад темир жолу. Алгачкы долбоор Стамбулдан Хижаз аймагына чейин эле. Ыйык Мекке жана керметтүү Медина шаары жайгашкан аймак Хижаз деп аталат. Аталган темир жол Стамбул аркылуу алгач Шам аймагына барып, андан ары Мекке жана Мединага туташмак. Акыл парасаты курч болгон Султан Абдулхамид бул долбоордун үстүндө бир нече жыл иштеп, каржы булагын долбоорду ишке ашырчу күчүн эсептей баштайт. Албетте, экономикалык абал ал мезгилде абдан оор болчу. Буга кошумча мусулмандардын биримдиги да алсырап, көпчүлүгү кара курсактын камынан башканы ойлобой калган эле. Ислам үммөтү алардын башын бириктирген бир долбоорго муктаж болуп турган. Англия жана Франция баш болгон колониалдык империялар бул долбоордун ишке ашуусун каалаган эмес. Анткени бул жөн гана темир жол эмес болчу. Бул мусулмандарды бириктире турган ири долбоор эле. Долбоорго каршы империалисттер эл арасында түрдүү кара пропаганда жүргүзүп, элди падышага каршы үгүттөшкөн. Бирок бузукулардын үмүтүн таш каап максаттарына жеткен эмес. Ал мезгилде жалпы жонунан ажылык сапарга аттанган адам ыйык жерлерге жетип ибадатын аткарып кайра кайтып келүүсү үчүн орточо 1 жыл кеткен. Ошол эле учурда бул эбегейсиз чоң каражатты да талап кылган. Сапар учурунда түрдүү каракчыларга туш болуп, өз мекенине кайтпай калган шейиттер да аз эмес эле. Дал ушундай жагдайларды эске алган Султан Абдулхамиддин эң чоң кыялы бул темир жол ишин бүткөрүү эле. Эгерде бул долбоор ишке ашса, ажылар ыйык жерлерге 5 эле күндө жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болмок. Темир жолдун курулушу саясий, экономикалык, аскердик жана диний тараптан караганда ошол мезгилдин талабына айланган. Стамбул Хижаз темир жолу бир гана шаарларды бириктирбестен, мусулмандардын көңүлдөрүн жана жүрөктөрүн да бири-бирине байлаган бир долбоор эле. Муну түшүнгөн бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар четте карап турбастан, курулуш үчүн колунан келген жардамын аяшкан эмес. Алар кол кабыш кылып акчалай жана моралдык жактан жардам беришкен. Султандын демилгесин колдогон каттар дүйнөнүн чар тарабынан келе баштайт. Анткени Султан Абдулхамид бир гана Осмон дөөлөтүнүн султаны гана эмес, тескерисинче бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын халифи жана башчысы эле.
Анын чакырыгына жер бетиндеги бүткүл мусулмандар жооп берип, каражат топтоло баштайт. Аялдар алтындарын чечип берсе, эркектер акыркы малдарын сатып болсо да алардан кем калбаганга аракет кылат. Кээ бир мусулмандар акчалай жардам бере албагандыктан улам өмүрүнүн бир топ жылын ушул курулуш үчүн бекер иштеп өткөзгөн. Натыйжада үммөткө ошентип салым кошушкан. Курулуш 1901 жылдын 1-сентябрь күнү башталат. Алгачкы каражатты Султан Абдулхамид жеке өзүнүн чөнтөгүнөн 50 000 лира бөлүп берүү менен баштаган. Аны көргөн мамлекеттик кызматкерлер да калайык калкта айлыгынын бир бөлүктөрүн бере башташат. Халиф Султан Абдулхамидтин чакырыгына Хиндистан, Мысыр, Сингапур, Малайзия, Кытай, Иран, Орусия, Африка, Европа жана Түркистан мусулмандары да жооп кылып, жардам жөнөтө баштайт. Жада калса океандын нары бетинде жайгашкан америкалык мусулмандардын да салымы болгон. Атүгүл ошол мезгилде Осмон дөөлөтү менен саясий көз карашы дал келбесе да, бирок жалпы үммөттүк аң сезимди колдогон Индонезия амири, Иран шахы жана Бухара эмири сыяктуу мусулмандардын башчылары да жардам колун сунушкан. Мусулмандар бул долбоор канчалык мааниге ээ экендигинен кабардар болгондугун бул нерсе тастыктап турат. Салым кошкондорду сыйлоо иретинде Султан Абдулхамидтин буйругу менен атайын никель, күмүш жана алтындан төш белгилер даярдалып, жоомарттыгы жана берешендиги менен өзгөчөлөнгөндөр сыйланган. Курулуш Мекке жана Мединага жеткен учурда мусулман эмес жумушчулар курулушка катышкан эмес. Султан Абдулхамид Медина шаарына темир жол салынып жатканда, поездердин ызычуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын рухун тынчсыздандырбасын деп, рельстин үстүн жана дөңгөлөктөрдү кийиз менен ороткон. Жада калса курулуш иши жүрүп жатканда кетмен жана күрөктөргө кийиз оротуп, салават айтуу менен иштөөнү буйруган. Буга кошумча курулуш учурунда 2666 таш көпүрө, 70 темир көпүрө, 96 станция, 9 туннель, 2 оорукана, 3 ателье жана 7 чоң суу резервуар менен 37 суу сактагычтар да жасалган. Буга кошумча ар бир станцияда ажылар эс ала турчу жайлар менен кошо, алардын коопсуздугун коргогон аскердик гарнизондор да орун алган. Темир жол менен биргеликте телеграф зымдары орнотулган. Жүргүнчүлөр поезд менен токтогон мезгилде алар үчүн курулган мечиттерде намаз окуу шарттары түзүлгөн. Буга кошумча станциялардын аралыгында дал ошол намаз убактыларынын айырмасына ылайык шекилде жайгашканы бул долбоордун дагы бир артыкчылыгы эле. Алдоордо Түркистандык, башкача айтканда Орто Азиялык мусулмандар ажылыкка халифаттын борбору болгон Стамбул шаары аркылуу барчу. Түркистандык ажылар жолдун узарганына карабастан ажыга баратып да, кайтып жатып да Стамбул шаарын зыярат кылып, ал жерде бир нече күн калып кетчү. Анын ачык далили катары ушул күнгө чейин кыргыз конок үйү жана өзбектердин теккеси деп аталган архитектуралык имараттар сакталып турганын айта кетсек болот. Ал жерде Орто Азиядан келген ажылар түнөп эс алып, кайрадан кайтуу үчүн шарт түзүлгөн эле. Стамбулдан келди деген белектерди адат катары түркистандыктар сөзсүз султан менен биргеликте бир жума намазын окуп, андан соң гана ыйык жерлерге аттанчу. 1904-жылы Чүй өрөөнүнүн атактуу манабы Жантай уулу Шабдан Баатыр 20 адамдык бир топ болуп ажылык сапарына чыккан. Топтун ичинде ошол доордун диний жана илимий интеллигенциясы жана жаш илимпоздору да бар болчу. Аларга бир тууган иниси, эки жакын тууганы жана байбичеси да кошулган. Ыйык Меккеге Шабдан Баатырды айтылуу Алихан төрөнүн атасы Шакир хан төрө коштоп барып, ажы башчылык кылган. Чүй өрөөнүнүн мыктылары аларды ажыга узатып жатып, Калмырза акын минтип ырдаган жайы бар. Алла таалам жараткан, ал Мухаммед аты бар, асмандан түшкөн каты бар, Азирети Абакир, артынан өткөн чарыяр. Кудай досу Мухаммед, Мухаммедке биз үммөт, каржысыз жеткен адамга ажыга бармак зор милдет. Бардык жол чыгымдарын Шабдан Баатыр өз мойнуна алган. Алгач Ташкенге жетип, андан ары деңиз менен Кырым аркылуу Осман дөөлөтүнүн аймагына жетишкен. Шабдан Баатыр Стамбулга келип, ал жердеги акыл парасаттуу жана жүрөгүндө жалыны бар бир топ мусулман лидерлери менен жолугушуп, темир жол курулуштары тууралуу угуп калат. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү мусулмандар четте турбастан жардам берип жаткандыгы Баатырды таасирлентет. Шабдан Баатыр жалпы кыргыздардын атынан колунда болгон бардык акчасын, тагыраак айтканда 2000 рубль алтынды жардам иретинде тапшырат. Бул азыркы күн менен эсептей турган болсок, бир нече миллион долларга барабар. Бул берешендиги Осман халифасы тарабынан өзгөчө белгиленип, ажыдан кайтып жаткан учурда Хижаз темир жолу алтын төш белгиси жана аны тастыктаган Нишанул Хумаюн расыл каты менен сыйланат.
Шабдан Батырга берилген алтын төш белги тастыктамасынын кыргызча мааниси ушундай эле. Дайыма жеңишке жеткен улуу султандын шаң шарапатынын жана дүйнөнү ээлеген каган Гази Абдулмажид улуу Султан Абдулхамиддин жаркыраган мөөрүнүн өкүмү. Буйругума ылайык ажылардын Хижазга барып келүүсүн жеңилдетүүнү максат кылып, шарапаттуу Шамдан нурлуу Мединага жана кереметтүү Меккеге чейин курулуп жаткан темир жолго кандай гана болбосун жардам көрсөткөн адамдарга берилчү атайын жогорку даражадагы төш белги даярдалган. Бул сыйлык катары берилчү төш белги алардын ысымдарынын түбөлүк аталышы үчүн берилет. Орусиянын Жети суу аймагына караштуу Токмок чебинин беги Кыргыз манабы Жантай уулу Шабдан Ханзада да бул даражалуу төш белгини алууга ылайык көрүлдү. Жараткан анын атын, наамын жана шарапатын арттырсын. Зүлхижжа айынын 20-күнү Хижри 1321 жыл, милади 1904 жылдын 9 марты. Кат ошол мезгилдеги Дивани Хат деген каллиграфиялык усул менен жазылып, Султан Абдулхамид экинчинин мөөрү басылган. Төш белги жана тастыктама саналуу гана адамдарга берилген. Алардын арасында кыргыздардын бир өкүлү болуусу биз үчүн чоң сыймык. Анткени 2000 рубль алтын азыркы учурда деле болжолдуу бир нече миллион долларга барабар. Бул окуя белгилүү тарыхчы Белек Солтоноевдин Кызыл кыргыз тарыхы жана Осмоналы Сыдык уулунун Мухтасар тарих Шадмания китебинде да эскерилген жайы бар. Ажылыктан келген соң Шабдан Батыр Султан Абдулхамиддин акыл парасатынан таасирленип, жаңы туулган баласына Ажы Кабыл Абдулхамид деген кош ысымды коет. Шабдан Батырдын ажылыктан алган таасиринен улам мындан ары өмүрүнүн аягына чейин мусулманчылыктын жана түрк элдеринин бакубат жашоосу жана өнүгүүсү үчүн аракет кылганы маалым. Ал доордо Орусия менен Осмон дөөлөтүнүн мамилеси начар болгондугуна байланыштуу Султан Абдулхамидден алган төш белгини дайыма тагып жүрүү мүмкүн эмес эле. Ошондуктан кээ бир сүрөттөрдө Хижаз темир жолу төш белгиси көрүнбөйт. Совет бийлиги тушунда Шабдан Батырдын төш белгилерин коммунисттер Алмата шаарындагы музейге коебуз деген шылтоо менен алып коюшкан. Бирок учурда алардан дайын жок. Ал эми Хижаз темир жолу төш белгисинин да учурда кайда экендиги белгисиз. Эл арасында аңыз катары айтылган сөздөргө ылайык, күндөрдүн биринде колу жок бир адам Шабдан Батырдан жардам сурап келет. Бирок өмүрүнүн аягында каржылык жактан кыйын абалда болгон Шабдан Батыр сурап келген бечараны бош кайтаргысы келген эмес. Натыйжада көкүрөгүндөгү алтын төш белгини чыгарып берген. Берешендиги жана жоомарттыгы менен айырмаланган Шабдан Батыр карапайым эл журттун муктаждыгын чечүүнү өзүнө милдет катары көргөн бир мусулман эле. Атасы Шабдандан калган кээ бир төш белги жана документтерди уулу Исамидин кийинчерээк Абдулдабек деген баласына аманат кылып калтырып кеткен. Абдулдабек аксакал болсо совет доорындагы кысымдан чоочулап, кызы Жаңылга тапшырып кетет. Жаңыл апа күндөрдүн биринде бабасы Шабдандан калган кийим-кече жана кагаздарды жыйнап жатып, арабча жазылган бир кагаз таап алат. Куран десе Куранга окшошпойт. Арабча түшүнгөндөргө окутса да алар да жакшы окуй албай коет. Ошентип, бул кагаз түрк тарыхчыларынын колунда изилденип, кайра Жаңыл апага кайтарылган. Бул маселе 2019 жылы терең иликтенип Туркиядагы 7 кыта журналына Хижаз төш белгисин алган түркистандык Батыр деген кеңири макала жарыяланган. Шабдан Батырдын чөйрөсү Жаңыл апа менен бир нече ирет жолугуп, изилдөө жасаган жана биздин ушул ролигибизге маалымат жагынан жардам берген тарых илимдеринин доктору, доцент Жеңгиз Буяр агайга учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайдын жазмышы менен Жаңыл апа ушул жылдын башында көз жумду. Жараткан анын күнөөлөрүн кечирип бейиши менен сыйлаган болсун. Учурда анын бала чакасынын колундагы бул баалуу тарыхый документ өлкөбүздүн тарых музейинин орун алуусу керек деген ойдобуз. Келечекте Шабдан Батыр жөнүндө тасма тартыла турган болсо, сөзсүз түрдө Осмон дөөлөтүнө берген жардамы да чагылдырылышы керек. Өз учурунда Султан Абдулхамид жөнүндө тарыхый сериалда тартылды. Балким өлкөбүздүн тийиштүү органдары түрк өкмөтүнө расмий кайрылуу жасаса, тарыхый окуя катары ошол эпизод сериалга да кошулуп калмак беле. Аттиң, ушул сыяктуу баалуу маалыматтардан биздин интеллигенция өкүлдөрүбүздүн кабары жок болгондугу да өкүндүрөт. А балким ары талаш жараткан Шабдан Батырдын диндар киши болгондугун көрсөткүсү келбеген ич күйдүсү болуп жүрбөсүн. Ооба, бул тарыхый инсан жөнүндө көптөгөн талаш тартыш жана кайчы пикирлер бар. Кээ бири Оруска сатылган саткын десе, кээ бири казактарга 40 байталга жер берип жиберген деген сөздөрдү айтып келишет.
Бирок мунун баары кыргыздын башын бириктирбөө үчүн жасалган атайын кара пропаганданын натыйжасы. Буюрса, Телескоп каналы кийинки чыгарылыштарыбызда да Шабдан Баатырдын инсандык бейнесин ачып берүүгө убада беребиз. Жакынкы келечекте бул инсан тарых бетинен өзүнүн сыйлуу ордун табат деген ишеничтебиз. Ал эми жылдар бою Шабдан Баатырдын аты менен аталган көчөнү 7 апрель деп өзгөртүүнү бул улуу инсанга карата урматсыздык катары бааласа болот. Болбосо, мындан башка толтура көчөлөр бар эмес беле. Ошентип, Стамбул Хижаз темир жолунун курулушу 8 жылга созулуп, 1908 жылдын 1 сентябрь күнү ишке берилген. Алгачкы жүргүнчүлөрүн ташый баштаган. Расмий ачылышына Султан Абдулхамид да катышкан. Темир жолдун расмий аты Хижаз темир жол болсо да, кээ бир булактарда Султан Абдулхамиддин аты менен Хамидие темир жолу деп аталып калган. Айта кетчү жагдай, ошол учурда түркистандык мусулмандарда поезд аркылуу ажылга барып калган болчу. Долбоордун жалпы чыгымы 4 миллион лираны чапчыган. Толугу менен жалпы мусулмандардын жардамы менен ишке ашкан. Темир жолдун жалпы узундугу 1750 километрди түзгөн. Учурда илим технологиянын өнүккөндүгүн эске алган чакта деле, азыркы тапта мындай узун темир жолду 8 жыл ичинде бүтүрүү абдан кыйын маселе. Темир жол Шам, учурдагы Сирия, Ирак жана Йеменден өтүп, Жидда, Мекке жана Медина шаарларына чейин курулган. Ал бир гана байланыш катары пайдаланбастан, көптөгөн стратегиялык максаттарды да өзүнө камтый алган. Мусулмандар арасында соода сатык күчөп, калктын экономикалык абалы өзгөргөн. Ажылык сапарынын чыгымдары менен жетүү убактысы азайган. Мусулмандар жолдогу каракчыларга жем болбостон, аман эсен жетүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп, түрдүү оорулардан оолак болуусу камсыздалган. Ыйык шаарлар менен биргеликте халифаттын борбору болгон Стамбул шаарын байланыштырган бир жол курулган жана ал жерлердин коопсуздугу бекемделген. Согуш абалында кыска мөөнөттө аскерлерди бир жерден экинчи жерге которуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ажылык жолу Түркистандагы жана батыштагы мусулмандарды байланыштырган бир көпүрөнүн кызматын аткарган. Ажылыкка баргандар дүйнөдөгү мусулмандардын абалы жөнүндө кабар алып, келгенде өз мекенинде ошого жараша кадам жасашчу. Ошондой эле маданий, саясий жана илимий байланыш курууга да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Темир жолдун курулушунун натыйжасында орточо жылына 230 000 адам темир жолу аркылуу ыйык жерлерге каттап калган болчу. Буга кошумча Султан Абдулхамид тарабынан 1903 жылы Стамбул-Багдад темир жолу да курула баштайт. Анын максаты нефт булактарын колдон чыгарбоо болчу. Бирок 1909 жылкы масондор тарабынан уюштурулган төңкөрүштүн натыйжасында Султан Абдулхамид экинчи тактыдан түшүрүлүп, сүргүнгө айдалган. Сырткы душмандар түрдүү куу амалдар аркылуу өлкөнү алсыратып, өз максатына жетишкен. Муну менен алар келечекте Осман дөөлөтүнүн ири нефт булактарын колдонуп, мусулмандардын башын бириктирген чоң күчкө айлануусун алдын алган. Бул максатты ишке ашырууда алар түрк жана араб боордош элдерди бири-бирине тукуруу саясатын жүргүзгөн. Англиянын пропагандасынын натыйжасында англиялык тыңчы, арабиялык Лоуренс жана Шариф Хусейн баштаган бир нече көчмөн араб уруулары Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осман аскерлерине чабуул жасайт. Жыйынтыгында темир жол жараксыз абалга келген. Согуштан кийин Севр келишимине ылайык Осман дөөлөтү темир жол менен биргеликте Мекке жана Медина шаарындагы өкүмдарлыгынан баш тартууга мажбур болгон. Осман аскерлери кылымдар бою коргогон ыйык Мекке жана Медина шаарынан боздоп ыйлап чыгышкан. Эске салсак, Мекке жана Медина шаарын коргоого Султан Селим өз убагында колго алган болчу. Султан Селимдин доорунан ошол күнгө чейин Мекке жана Медина шаары Осман аскерлери тарабынан корголуп келген. Осман аскерлери натыйжада өздөрү коргогон ошол ыйык Мекке жана Медина шаарларынан боздоп ыйлап чыгышкан. Дал ушул темир жол аркылуу артка кайтууга мажбур болушкан. Борбордон келген буйрукка баш ийбеген Фахреддин Паша мусулмандар үчүн баалуу болгон буюмдарды капыр колунда калтырбайм деп алып чыгып кеткен. Ошентип, Мекке жана Мединадагы тарыхый баалуу экспонаттар Стамбулга алынып келинген. Учурда бул улуу аманаттар Ая София мечитинин жанындагы Топкапы сарайында сакталып турат. Темир жолду талкуулоого үндөгөн Лоренс ал окуяларды мынтип сүрөттөп берет. Биз Стамбул менен Мединаны бириктирген Осмондордун темир жолун бузуу үчүн жетип бардык. Темир жолго динамит орноттук. Хижаз темир жолу талкаланганда кудум эле арабтар менен түрктөрдүн ортосун байлаган бир кан тамырды кесип салгандай эле сезим жаралды. Осман дөөлөтүнө каршы чыксаңар силерге эгемендүү мамлекет куруп беребиз деп алдап, максатыбызга жеткен соң арабтардын жерлерин жана кем байлыктарын ээлеп алдык. Мен арабтар менен түрктөрдү бири-бирине тукурдум. Бирок мусулмандар
бири-бирин мынчалык мыкаачылык менен өлтүрүүсүн элестеткен эмес элем. Ооба, канчалык өкүнчтүү жагдай. Мусулмандар ар дайым ынтымакта болууга жана дин душмандарынын тузагына түшпөй турган акыл парасатка ээ болууга милдеттүү экендигин бул окуя айгинелеп турат. Араб өлкөлөрү бир нече жолу кайрадан ошол темир жолду оңдоп түзөп, пайдаланууга аракет кылышкан. Бирок ар дайым АКШ жана Израилдин саясий басым астында калып, бул иштен баш тартууга мажбур болушкан. Учурда дал ошол темир жолдун калдыктарын араб чөлдөрүнөн көрүүгө болот. Хижаз темир жолу азыркы күндө бири-бирине байланбаган 4 бөлүккө бөлүнүп кеткен. Иштен чыккан саткындар жана англиялык тыңчы Лоренс жардырган локомотивдерди да эйинсиреген станцияларды ажылык же умра сапарына барган зыяратчылар көрө алат. Азыркы тапта Хижаз темир жолун кайрадан калыбына келтирүү үчүн Түркия өкмөтүнүн ТИКА агенттиги көптөгөн имарат, көпүрө жана аялдамаларды оңдоо иш-аракеттерин баштады. Келечекте бүткүл мусулмандарды бириктирген темир жолу курулуп калат деген ишеничтебиз. Бүткүл мусулмандар бул долбоорго биригип, кол кабыш кылат деген да үмүттөбүз. Кечегиси бар элдин эртеңи да болоору анык. Кыргыз эли ар дайым эле жардам сурабастан, тарыхта тескерисинче жардам колун сунганын унутпайлы. Мындан арыда биз жардам алган эмес, жардамга барган жана жардам берген элдерден болобуз. Мунун алгачкы жишаны эбак эле көрүнө баштаган.